Саламатсыздарбы, урматтуу шаардыктар жана жалпы маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өзгөчө кырдаал режиминде Бишкек шаарынын аймагында жарандык коргонуучу шаардык системасынын жетекчилик жүргүзүүнү жарандык коргоонунун начальниги Айза Эмилбекович жана Бишкек шаарынын жарандык коргонуу боюнча комиссия ишке ашырат азыркы учурда. Ошонун иш алкагында бизде бир нече буйруктар түзүлгөн, ошол буйруктар боюнча сиздерге маалымат жеткизип коюп уруксат этиңиздер. Биринчиден, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн чечиминин негизинде Бишкек шаарынын мэриясынын 2020 жылдын 11 майына тарта номер 77 буйругу менен Бишкек шаарынын аймагында төмөндөгү режимдер киргизилген. Биринчи, чектелген иш-чаралар, карантин киргизилген. Бишкек шаарынын аймагында чектелген иш-чаралар колдонулган мезгилде уруксат берилген экономикалык иш-аракеттердин түрлөрүнүн тизмеги бекитилди. Ал тизмекти өзүңүздөр билгендер, интернетте жана бардык маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жеткизилген бүт баарына. Экинчиден, экинчи буйрук. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2020 жылдын 11 майындагы номер 244 токтому менен бекитилген коронавирустук инфекциянын тарашына жол бербөө боюнча санитардык эпидемиологиялык талаптардын убактылуу санитардык эпидемиологиялык эрежелери жана ченемдери аткарууга алынды. Өкмөттүн бул чечимине ылайык менчигинин түрүнө карабастан бардык жеке жана юридикалык жактар бул эрежелерди так аткарууга милдеттүү. Райондук администрациялар, мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору жана ички иштер башкы башкармалары менен биргелешип жогоруда аталган эрежелердин уюмдар тарабынан сакталышын текшерүү боюнча рейдтик иш-чараларды жүргүзүп жатат мэрия азыркы учурда. Бул иш-чараларды жүргүзүш үчүн бизде 20 мобилдик группа түзүлгөн. Үчүнчү буйрук. Шаарга кире бериши жерлер боюнча 16 санитардык контролдук пункттар орнотулган. Аны өзүңүздөр баарыңыздар билесиздер. Бирок ушул жерден белгилеп кетүү керек. Бишкек шаарына кириш үчүн ПЦР тест справкасы кереги жок. Ошол жерди белгилеп кетиш керек болуп атат да, көп суроолор болуп атат. Мындан ары Бишкек шаарынын кирүүдө жанагы уруксат берилген иш аракеттик жүргүзүүчү уруксат алууга арыздарын кабыл алуу жана уруксат берүү үчүн 312 мэрия чекит KG электрондук системасына киргизилди. Урматтуу жарандар, ошол сайтка кирсеңиздер болот, ошол жерден бардык маалыматты аласыздар. Жарандык коргоо боюнча комиссиянын бүгүнкү учурда 4 буйругу менен жанагы эпидемиологиялык каршы жана эпизоотиялык каршы шаардык өзгөчө комиссиянын номер 1 протоколун аткаруу үчүн спорттук, оюн зоок жана башка массалык иш-чараларды өткөрүү убактылуу токтотулду. Өзүңүздөр билгендей эле биз азыркы учурда Бишкек шаарынын мэриясы социалдык блок жана калкка социалдык жардам көрсөтүү жана калктын социалдык аярлуу катмарына гуманитардык жардам берүү боюнча иш-чараларды аткарып жатабыз. Ал иш-чаралар болуп келген, болот. Азыркы учурда деле муктаж болгон азык-түлүк жанагы жыйындысы түрүндө жардам үзүлтүүсүз берилип жатат да үй бүлөлөргө. Рахмат.